Конституциянын жаңы долбоору көптөгөн талкууларга жем таштады. Айрымдары 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзам боюнча жашайлы десе, кээ бирлери сунушталып жаткан долбоорду кубаттап, президент жоопкерчиликти алсын деген пикирде. Алардын бири Оштогу юрист Болот Баятов. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын негизги эмесинде жоопкерчилик жок болот. Башкача айтканда ар кандай партиялар болуп атат дагы, ал жерде жоопкерчилик жок. Башкача айтканда өкмөттүн курамын эле түзүшүп атат дагы. Андан кийин өкмөт мамлекетти кайсыл деңгээлге алып келип койду. Эмне болуп атат? Ким жоопкерчилик ала турган адам жок болуп атат. Ал эми сунушталып жаткан жаңы баш мыйзамда президент өзү жоопкерчиликти алып атат. Башкача айтканда өкмөттү өзү жетектеп, өкмөттүн экономика боюнча, саясий багыты боюнча, укуктук багыты боюнча бардыгын өзүнүн мойнуна кет баш менен жооп берип атканы бул жакшы көрүнүш десек болот да. Сунушталып жаткан Конституциянын долбоору кабыл алынса, президент бийлигин күчөтүп, диктатордук режим пайда болот деп шек санагандар да бар. Бул боюнча юрист Болот Баятовдун пикири мындайча. Президентти чындыгында ушундай нерсени колоптонууга алып келишип атат. Президент бул жерде диктатор болуп калат, монстр болуп калат деп атат. Бирок мурунку 2010 жылкы баш мыйзам менен ошол менен президент диктатор болсо болот. Иш жүзүндө көрүп атабыз. 2010 жылдан баштап туруп президент өз диктатурасын өзүнө орното баштады. Башкача айтканда каалаган депутатын, каалаган саясатчысын өзү алып барып камоого атпайбы? Ал эми бул бирок диктатор болуп атат, жоопкерчилиги жок болуп атат. Ал эми жаңы баш мыйзамда диктатор болуу, кайсыл тарапка алып барса дагы кет баш менен президент жооп берип атат. Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев да өлкөнүн президенттик башкарууга өтүшүнө каршы эмес. Бирок жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамды шашылыш кабыл алынып жатканын айтат. Ошондой эле коомчулук менен ачык талкуу жүргүзүп, долбоордогу өзгөртүүлөр боюнча калкка түшүндүрүү зарыл деп эсептейт. Анын пикиринде азыр көпчүлүк жарандар Конституцияда эмнелер өзгөрүп жатканынан кабары жок. Bizde hazır коомчулукта карапайым эл эмес, интеллигенция өкүлдөрү дагы ушуну айырмалай албай атат. Эмне үчүн? Себеби массалык маалымат каражаттарынан так, дана айтпай атат. Бул деген 2010 жылы кабыл алынган конституцияга өзгөртүү киргизип атабыз деп айтыш керек эле. Же болбосо биз таптакыр жаңы редакция жөнүндө сөз кылып атабыз. Жаңы редакцияны биз коомдук талкууга алып чыгып атабыз деп так кесе айтыш керек эле. Бул биринчи маселе. Азыр элдин баары эле баш айланып жүрөт. Экинчи, ал сунушталган конституциянын долбоорун жаңы болобу, же азыркы жашап атканга болгон өзгөртүү болобу, аны бир эле интернетке чыгарып койбой, интернет тартпаган канча жер бар. Аны кагаз жүзүндө болобу, жок дегенде WhatsApp группага таштап туруп, элдин талкуусуна коюш керек болчу. Талкуу 2-3 этаптан өтүш керек эле. Дагы бир жаңылык элдик курултай институтунун көзөмөлдөөчү орган кылып киргизүү. Элдик курултайды түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартибин конституциялык мыйзам менен жөнгө салуу сунушталат. Жаңы сунушталып жаткан долбоорго элдик курултай институтунун кошулушу туура эмес дейт Жолдошбек Бөтөнөев. Хорошо, курултай дегенди киргизелик дейлик. Анын тандоо механизми кандай болот? Шайланып келеби? Же баягындай эле дежурный чалдар, жаштар келеби? Аким, губернатор, айыл өкмөтүнүн сунушу менен эле барабы? 2000 адам деп атат. 2 жолу топтолот деп атат. Парламентти президенттен отчетталат деп атат. Парламент эмне иш кылат анда? Мына бүгүнкү күндө 200-дүн айланасында мамлекет болсо дүйнөдө бир да мамлекет андай жок. Биз жөн гана мисалы анда ушундай элдик курултай деген атты жакшы көрүп атсак, жогорку кеңештин атын элдик курултай, улуу элдик курултай деп ушундай кылып өзгөртүп койсун дагы, ошол депутаттар чечсин. Ал эми юрист Болот Баятов баш мыйзамдын сунушталып жаткан долбооруна курултай системасы киргизилгенин жакшы көрүнүш деп сыпаттайт. Анда мамлекеттик бийликтин ээси эл, ошондуктан элге кылынып жаткан жумуштар тууралуу отчет берилиши керек. Президенттин дагы, жогорку кеңештин дагы жылга кылган иш-чаралары боюнча отчетторду элге жеткизүү, элге угуу болуп атат. Башкача айтканда, демократиянын негизги принциптери ушул жерде жатат. Демократиянын ээси бул, мамлекеттин ээси бул эл болгондон кийин элге сөзсүз түрдө отчет берилип туруш керек. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамда жогорку кеңешке шайлоо партиялык системада жүрөрү жазылган. Бирок акыркы учурда парламентке партияларга жамынып, жалаң гана бизнесмендер келип, аброю түштү дейт Жолдошбек Бөтөнөев. Бир дагы интеллигенция өкүлү парламентке депутат болуп барбай атат. Же мектептин, же жогорку окуу жайдын мугалимдери барыш керек болчу, мисалы, окумуштуулар, илимпоздор барыш керек болчу. Атын туура жаза алгандар, атка туура мине алгандар барыш керек болчу, туурабы? Алар бара албайт эмне үчүн? Партиялык система. Партиялык системада 20 000 долларын взносун болуш керек. Өзү 20 000 сом айлык алса, 20 000 доллар каяктан табат? Кантип барат? Ошон үчүн
президенттик система болуш керек, а парламентке одномандатный бир жана округтан бир адам жеке өзү шайланып калыш керек. Мажоритардык жол менен. Ошондо күчтүү депутат барат. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушталып жаткан долбоорго Ош шаарынын тургундары төмөндөгүдөй пикирде. Эми азыркыга салыштырмалуу, мисалы үчүн бир киши жооп берсе жакшы болот да, бар жаккачы. Ошо киши жооптуу болот. Эл үчүн дагы бардыгы күтүп аткан нерсе ошо. Азыр жооптуу киши жок, ар ким чаржайт болуп кетип атат. Ошон үчүн бардыгы эл күтүп атат, бир киши жооп берип, бир киши кыргыз мамлекетин жогору чыгарыш. Мына биз 10 жыл, 15 жылдан бери көрүп атабыз. Парламент башкаруу дегенди. Бийликте депутаттар фракция болуп алып, жоопкерчилиги жок. Жыл сайын министр алмашып, министр айдалып, анан кийин жооп берген адам жок болуп атат. Баягы кыргыз айтмакчы, койчу көп болсо коер алмайт дегендей сөз болуп атат. Эми бир адам башкарса, өкмөттү дагы, мамлекетти дагы бир адам башкарса, жоопкерчилик ошо бир адамда болот. Баягындай фракция болуп, райондорду, министрликтерди бөлүп алып, ар ким өзүнүн кадрын коём деген партиялар бири-бирине талашпайт. Президенттик шайлоого жакын бул долбоордун каралып атканы конституциялык долбоордун. Бул элдин талабы болуп атат. Себеби эл ушуну каалап атат. Октябрь айында болгон толкундоолор бекер жеринен болгон жок бул. Ушу элдин сунушу, элдин талабы болуп турат. Ошондуктан бул конституциялык долбоорду азыр президенттик аппараттан, парламенттен көптөгөн кеңештин комиссиялары түзүлүп, алар каралып атат. Ал колдоо таап калса, эгер биз ошо президенттик башкарууну каалайт элек. Себеби көпчүлүктүн каалоосу ушуну, элдин талабы ушул болуп турат да. Бюджеттин чектелүү экендигин эске алып, референдумду өткөрүү күнүн 2021 жылдын 10 январында дайындалган президенттик шайлоону өткөрүү менен бирге бириктирүүнү сунушталган. Эске салсак, өлкө эгемендикти алгандан бери алгачкы баш мыйзам 1993 жылы кабыл алынып, бул аралыкта бир нече жолу өзгөргөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.